Бурураган берадым мебаны. Yoshiga qarab bo'ladi buni. Тажи Ергешева пенсия курагында күнөскана иштетип, ардактуу эс алуусун багбанчылык менен өткөрүүдө. Тапкан кирешеси турмуш тиричилигине жарап турат. Boshqa axir ne bora, chevaralar. Кирешеден тапкан каражатты небере чеберлердин муктаждыктарына да иштетебиз. Той топурларга барып өзүбүздө той өткөрүп жатабыз. Турак жайларды оңдоого да жарайт. Жумуш жок деп жатып албай короодон эле чоң киреше тапса болоруна ынандым. Барына бул жолду сунуштайт элем. Olsun. Hammaga tavsiya qilaman buni. Чакан жер аянтынан ситрус өсүмдүктөрүн өстүрүп, бош жерлерге жашылчаларды да егишкен. Багбанчылыктын сырын кызына да үйрөтүп, экөө биргеликте күнөскананы иштетүүдө. Limonda o'zi bilan nima qilmasin, tagiga ko'char ukirib. Күнөсканада лимондун өзүн эле өстүрбөстөн банан, апельсин да бар. Мындан сырткары бош жерлерге укроп, көк пияз, жашылчалар да эккенбиз. Кулпун айдап өстүрүп жатабыз. Түшүмдөрдү базарга алып чыгып сатабыз. Endi hozir ko'katlarimiz tugadi, yana boshqatdan boshlaymiz. Yangilari fas sotib tugatdik. Тажи эженин үй бүлөсү базарга дээрлик каражат коротпойт. Зарыл оокаттардын көпчүлүгүн өз күнөсканасынан өндүрүп, экологиялык жактан тазалыгына маани беришет. Xudoga shukr, hech nima bozordan sotib olib iste'mol qilmaymiz. Xolos. Базардан эч кандай азык сатып албайбыз. Оокатыбызга ушул күнөсканадан эле жетет. Экологиялык жактан таза азыктарды өндүрөбүз. Турмуш тиричилигибизге керектүү азыктар ушул корообуздан эле чыгат. Базардан сатып алууга муктаждыгыбыз жок. Yo'q bilamiz. Turib shalg'omgacha. 2017 жылдан тартып күнөскана иштетүүнү колго алуу боюнча аракеттер күчөп, бир жыл ичинде эле 40тан ашуун күнөсканалар уюшулган. Мындан улам ситрус өсүмдүктөрүнүн импортунун көлөмү кыскарган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.